Аламүдүн районунун 37 жаштагы Мамбеталиев Толкунбек аттуу жараны белгисиз бир адам тарабынан коркутуп үркүтүүгө дуушар болгонун айтып, Назар Ньюс маалымат агенттигине кайрылган. Мен Мамбеталиев Толкунбек Исраилович. Мен өзүм Бишкек шаарынын четинде Лебединовка айыл өкмөтүнүн биримдик новостройкада Жылмасовда жашайм. Жана ошол жерде участканын үйүнүн алдында ошо замена масла иштетем, мая сатып. Анан ошол жерде биздин кичинекей жолубуз бар, эл өтүп турсун деп кичинекей жол кылып койгон болчук. Анан ошол жолдун жанына 03.06.2020 жылдын саат 5 чамасында тааныбаган бир киши келип машинасын токтотуп койду. Мен аялым ошол моментте как раз үйгө жөнөп баштаган болчу. Биз Кадыр байке коңшум экөөбүз отурганбыз. Анан Кадыр байке айтты, тиги машинаны алдырып кой деп. Тиги өтө албай калат го аялың деп. Анан мен барып, аялым атым менен, балдар менен бардык. Кичинекей коляскадагы балам менен аялым колясканы сүрүп алган болчу. Мен кызымды жетелеп алып. Анан мен барып айттым, байке алдыңга жылып коесузбу десем, ал алдыга жылган жок, артка жылды да отуруп алды, телефон менен сүйлөшүп аткан экен. Анан унчукпадым. Анан биз кысылып, чөптүн арасынан эптеп өткүзүп туруп, мен артка кайтып, кайра замена масланын үстүнө, яманын үстүнө келгенде артыман келип, сен эмнеге бер сатып алгансыңбы сен? Сен эмнеге жана кана бу разрешениең, патентиң барбы замена маслаңа? Разрешениең барбы? Патент төлөп атасың, мен айыл өкмөтүндө иштейм, мен акимиятта иштейм. Силер жок кылам бу жерден. Мен сага гарантия берем, чтоб бу жерден жок кылганы. Замена маслаңды жабам, балдарды баштап келип өртөп кетем деп коркутуп, аңгечен аялым көрүп калып, аялым келип ажыратканы келип, аялым ажыратса, ал аялымы да уруп салып, мени да уруп салып, анан баягы жерден мен милиция чакырам дегениме болбосо, ал качып кеткен. Качып кетип, мен милицияны чакыргам. Биз экинчи тарап Урмат Мотушев аттуу жаран менен байланышканыбызда, менин ага колум тийген жок. Тескерисинче мени сабады. Мен Толкунбек Мамбеталиевдин үй бүлөсүн коркута турган эч кандай иш жасаган жокмун. Бардыгы мыйзам чегинде, сот чечет деген жообун айтты. Сиз айткандай бул үй бүлөмө коркунучтук келип атат, тигипу деп айтып атыптыр. Бул антип айткандай мен эч кандай организованный преступность группировкаларында не состою, политический немелерде не состою. Мен просто жеке ишкермин. Мен элге кызмат кылып келаткан адаммын. Бүт мыйзам чегинде чечилиши керек. Калыстык көп нерсенин бардыгы мыйзам чегинде чечилиши керек. Азыр жашоо ошол кылганда бүт эле келип мыйзамга келип такалат азыр. Анан мен анын үй бүлөсүнүн неметкендей балдарында атасына баласы жооп бербейт. Аялына мен наоборот ыраазымын. Аялы ошол жерден арачалап, ошо аялы болгондо бүт башкача болмок картина. Мен анын үй бүлөсүнө эч кандай дооматым жана зулум жок. Бул жерди көрүп турсаңыздар, бул адам өзү ошол маалда мас болчу. Анан аялы ажыратып атат. Ошо аялына рахмат айтам мен. Ошо аялынан тети байкелер болгондо вообще башкача болмок да. Анан адамдын 4 кишини талкалаш бул кылмыштыкка жатат. Эч кимдин укугу жок, бирөөнө бирөө кол көтөргөнгө. Ушул жерде тетиги магазин жанында турган видеокамералар бар. Ал жер ар дайым иштейт. Просто ошо видео запись алып чыккан эле бул жерде яс болмокто. Булар катып атат. Анткени ал видео запись чыкканда бүт нерсенин бардыгы билинип калмак да, кандай болгону. Анан менде болгону ошол маалда ушул эле видео запись тартылып калган. Чынын айтканда больницада жаттым, следствиядан наоборот мени бетке алып, как будто мен муну сабап салгансып. Мен бул адамдын 4 кишини талкалаганда азыркы учурда мен гарантия берем, отурмактын минимум СИЗОдо. Бул адам мени отургузмак да. Мен өзүм профессиональный спортсмен, как спецназ катары, мен бул адамды бир удар менен башка жердин бир жерин сындырып койгонго кудуретим жетпек. Бирок мен исключая балдарын, ошо семьясын, аялын көрүп туруп, мыйзамды бузбайын деп, бирөөнүн немесин кылбайын деп, мен өзүм ошол жерден немет алган жокмун, чынын айткандачы.